Toyota замена свеча. Пробка свеча. Катушка var. Bunda vegan yerim bay bulup olgan bolsa krышканын прокладкасын алмаш керек. Бул кийинчерээк бияка түшкөндөн кийин уже корпуска берип коет. Катушканын оң жерине трешина кетип коет. Ошондо да кырыш керек. Трешина жок. Баары жакшы, свечалар эскирип болгон. Свечалар которобуз. Катушканы ирети менен коебуз. Ар бир жерге адаштырып свечалар шлак байлап, зазорлор чоңоюп. Уже практика дейт калган. Кече калипер диагностикадан чыкты. Шлак. Eskirgenden keyin zazorlar Akıl öğrenmiyor ha? Katışkan'daydı. Ha. Ya. Baştan akıl öğreniyor. Bu? Kança ben tazlayısın ha? Borsa da? Baştan alıp geliriz böyle. Ha. Baştan alıp geliriz böyle öyle. Ha, görken. Свечаларды саларда көбү анча маани бербейт. Мунун ичине таштабаш керек. Жакын алып келсеңиз. Мунун ичине таштасаңыз экен, мына учу жанчылып калат дагы. Анан искра уже жакшы болбой калат. Ошондо муну саласыз, мына колуңуз менен бир аз ылдыйраак түшүрөсүз. Акырын жеткирип анан салып коесуз. Ошого маани бериш керек. Көбү ушу свечанын ичине таштайт. Таштагандан кийин учу жалпайып калат. Жалпайып калгандан кийин искра өтө катуу катырсаң свеча кийин сарбай кетип сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн өтө катуу катырбаш керек. Кийин мындай цилиндрлерге учу мындай тачтеп деген головка түшөт да, ошого маани бериш керек. Корейский машиналарда Toyota'larda ушундай кетишет. Жөнөкөй головка батпайт. Нормадан ашырса дагы свечасын кетет. Катышканды иретип мына жерди текшересиз. Трешина барып жок. Нолор негизи которгон. Бул дагы бир аз жүрсүн.
Şu rezintolarını almasın mı? Abi rezil de atma. Kappa ister bugün çök. Yolun. Yem alışkın. Rezil dolarını alıp deseniz daha da toplayacağız. Abi pazardan sonra koru. Eğer barbot alıp deseniz kayradan kurtarırım lan. Arkadaşlar. Hatırganda da batır. Sarılacağız burada. Biraz. Soğukta da var ya.